Ош шаарынын Салиева көчөсүндө заманбап спорт комплексинин курулуш иштери башталып, капсула салынды. Ага Иран Ислам өлкөсүнүн Кыргызстандагы элчиси, Ош шаарындагы бийлик өкүлдөрү жана шаар тургундары катышты. Буга чейин аталган аймакта балдар ойночу аянтча болгон эмес. Эми мынтип бул самалыкка жашоочулар кубанууда. Мындай балдарыбыз ойногону, мындай сыртка чыкканга ыңгайсыз эле да. Детский площадка деген жок. Баягы балдар чөмүлө турган жерлер да жок, машыга турган. Анан быйыл ушул ирандыктар алып, ушул быйыл ушул спорт комплексин салып беребиз деп атат. Заманбап, аябай жакшы иш-чара болду. Бул аянттын курулуш иштерин ирандык Альбурс Хитланд курулуш компаниясы колго алып 18 айлык мөөнөткө пландаган. Бирок мөөнөтүнөн мурда бүткөрүлүшү күтүлүүдө. Шаар бийлиги тарабынан жер бөлүнүп берилген. Курулуштун жалпы аянты 5170 метр квадратты түзөт. 1,5 жылга каралган. Карабастан бүгүнкү күндө подрядчиктер айтып жатышат, ушул жылдын акырына курулуш иштерин бүтүрүп пайдаланууга берүү боюнча. Сметалык басы 1 миллион АКШ доллары болуп гранттык каражат. Шаардыктарга жакшы маанай тартууланып жатканына Ирандан келген элчилик да кубанганын жашырган жок. Эки элдин кызматташтыгы мындан ары улана берет деген тилектерин айтышты. Иран элинин атынан Кыргызстанга, анын ичинен Ош шаарынын жашоочуларына ысык салам айткым келет. Буюрса, бул курулуп жаткан спорт комплексте Кыргызстандын желегин бийик көтөргөн мыкты спортчулар чыгаарына ишенем. Кыргызстандын наамысын коргогон эр-азамат жаштар тарбияланып чыксын. Мындагы спорт комплексине кала бийлиги жер бөлүп берген. Ага жараша аянтка келүүчү жолду курулуш иштери бүткөндөн кийин асфальт төшөп беребиз деген убадасын берди. Ушул спорт комплекске келген жолду, мына центральный жолдон ушул жолго келгенге чейинки жолду биз мүмкүнчүлүккө жараша оңдоп беребиз. Ушуга чейинкиси анан ушул спорт комплекс бүткөндөн кийин кылбасак, азыр бул курулуш жүрүп атканда чоң машиналар кирет да кайра бузулуп калат. Бүткөндөн кийин биз аркасынан сразу асфальттатып беребиз. Жаңы курулуп жаткан аянт спорттун бардык түрүнө ыңгайлашат. Аймакта 5000ден ашуун жашоочу болсо, андагы балдарга деги эле бардык курактагы жарандар пайдаланса болот. Мимоза Жаныбек кызы, Кымбатбек Абдисамат уулу, Ынтымак.